Bismillahirrahmanirrahim. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир куттуу хадисинде эки нерсеге кызгануу менен карап суктанса болот дейт. Биринчиси, кайсыл бир инсанга Аллах Таала мал, мүлк, байлык берип, ошол берген байлыгын Аллах жолунда иштетип, башка бир эли журтка, инсандарга жардам берүү менен байлыгын сарптап жаткан болсо, ошол инсанга менде дагы канайым байлык болгондо элдерге жакшылык кылмакмын деп суктануу менен караса болот дейт. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсыл бир инсанга Аллах Таала илим берген болсо, билим берген болсо, ошол илимин, билимин эли журтту окутуу менен, элди үйрөтүү менен алек болуп, элге пайдасы тийип жаткан болсо, ошол инсанга дагы суктануу менен карап, менде дагы илим, билим болгон кезде мен элди, эли журтту окутмакмын, үйрөтмөкмүн деп ошол инсанга дагы суктануу менен караса болот дейт. Аллах Таала баарыбызга берген байлыгын пайдалуу жакка иштетүүнү, ошондой эле алган илимди, билимди туура пайдаланууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.